генератор на постоянных магнитах ДПО. Жаш окумуштуулар тарабынан калкты электр энергия менен камсыз кылуучу жаңы технологиялар жасалып сыноодон өткөрүлдү. Аларды өлкөнүн суу бар жерлерине орнотуп, электр энергиясын өндүрсө болот. Ойлоп табуучулар шамалдын жана күн нурунун жардамы аркылуу да электр энергия менен камсыздай аларын айтышат. Башка агрегаттардан айырмачылыгы бул жерде турбина ротор деп аталат. То есть экөө чогуу бириктирилген. Суу келип айландырганда бизде ошо калакчанын сыртынан постоянный магниттер орнотулган статордан биз электр энергиясын 220 чыңалууда өндүрүп алабыз. Жана однокатушечный генератор на постоянных магнитах ДПО бул дагы аз оборотто, төмөнкү басымда электр энергия өндүрүп алсак болот. Бул установканы биз микрогастерде жана шамал менен айланган орнотмаларды колдонсок болот. Коомго пайдасы тие турган жаңы ачылыштар, инновациялык жабдыктар менен өлкөнүн мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов таанышып, заман талабына жооп берген актуалдуу жана зарыл илимий ачылыштардын жарала беришине тилектештигин билдирди. Урматтуу илим билимдин кызматкерлери, агайлар, эжелер, окумуштуулар, ушундай учурда өлкөгө жардам керек. Меникин сатып ал, мына мен разработчикпин деп отура бергенде болбойт. Мүмкүн болушунча колуңардын келишинче ошол ойлоп тапкан, чачыңар агарып, жыдып, канча балдарды даярдадыңар, китептерди жаздыңар, ошонун ишке ашыруунун үстүндө иштешибиз керек. Аны кантип кылыш керек? Үйрөнөлүк чогуу. Бүгүнкү майрамыңыздар аябай куттуу болсун. Илим өнүккөн сайын өлкө өсүп өнүгөт. Коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсү илимий изилдөөлөргө, заманбап технологияларга жана инновацияларга таянат. Акыркы жылдардагы пандемияга карабай, өлкөдө илимий жетишкендиктер болууда. Окумуштуулар санга эмес сапатка басым жасап, жаңы ачылыштарды жасап жатат. Былтыр ушул убакта өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич академияга келип, академиктер менен, илимий кызматкерлер менен жолугуп, өзүнүн илим жөнүндө ойлорун айтып, илимден эмнени күтөөрүн, анан кийин мындан кийин бизде өкмөттөгү, мамлекеттеги баардык чечимдер сөз жок илимий негизде болоорун айтып кеткен. Анан ошондон башка дагы жалаң эле илимий иштер менен алектенбестен коомдогу иштерге дагы активдүү катышканга илимий кызматкерлерди чакырып кеткен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылы Улуттук илимдер академиясында көп аябай ушу коомдук иш-чаралар өттү. Кыргыз Республикасынын илим күнү салтанаттуу белгиленип, анда илимди өнүктүрүүгө зор салымын кошкондор жана көп жыл үзүрлүү эмгектенген окумуштуулар. Жогорку окуу жайдын окутуучулары Билим берүү жана илим министрлигинин жаңы сыйлыгы менен сыйланышты. Илимдин мыктысы төш белгисине Улуттук илимдер академиясынын президенти Мурат Жуматаев, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев жана улуттук аттестациялык комиссиянын жетекчиси Бакыт Тыналиева таттыктуу болду. Илим деген өзү жаш чырпыктай болот да, жаш баладай болот. Муну дагы багып, өстүрүп, кам көрүп, көтөрмөлөш керек да. Антпесе илим мындай жайдагы жерде жаралбайт, өлүп калат. Мына бүгүнкү күндө мына биз ошо илимде, билим берүү системасында 40-50 жылдан бери жүрген киши катары, мына бүгүнкү күндө мына бизге бир жаңы мындай дем пайда болду деп айтсам болот. Анткени илимге өзгөчө маани берилип атат, көңүл бурулуп атат. Биз ошого шыктанып атабыз. Буюрса илимдин келечеги, биздин кыргыз илиминин келечеги алдыда деген мен чоң ишенимдемин. Илим күнүн белгилениши. Акыркы убакта илимге кызыккан жаштардын саны көбөйүүдө. Учурда Кыргызстан боюнча 2000ге жакын аспирант бар. Бюджеттик негизде окуган аспиранттардын стипендиясын жогорулатуу жагы каралууда. Алардын стипендиясы айына 1450 сомду түзсө, ушул убакта биз аны жок дегенде бир 6000 сомго чейин көтөрөлүү деген максаттарды коюп ишке ашырып жатабыз. Буюрса ишке ашса, бул дагы жаштарды илимге тартуу негизинде аларды шыктандыруу боюнча дагы жакшы бир алгылыктуу демилге болот деген ишеничтемин. Кыргыз илими согуш мезгили учурунда эле башталган. 1943-жылы СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалы уюштурулган. Ал эми 1954-жылдын декабрында Фрунзе шаарында
Филиалдын базасында Кыргыз СССРнын Илимдер Академиясы түзүлгөн. Ал убакта белгиленип келген илим күнү кийин эгемендүүлүк алган жылдары токтоп калган. Аны кайрадан белгилөө сунушун академик Абдылдажан Акматалиев 1997 жылы киргизген. 1997 жылы 9 январда Кыргызстуу газетасына менин илим күнү керекпи деген макалам чыккандагы ошо илим күнүн белгилөө жөнүндө сунуш кылгам. 2001 жылы жылдын аягында ошол мезгилде академиянын президенти Жаныбек Жембаевичка ошо макаланы алып барып берген. Ал макул болуп 2002 жылы 14 январда өкмөттүн токтому чыккан. Илим күнү болсун деп. Ааламдашуу мезгилинде илимдин өнүгүүсү өтө маанилүү. Бул максатта илимди өнүктүрүүнүн 2030 жылга чейинки стратегиясы кабыл алынган. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.